Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык подкасты. Ийгилик жараткан жана элден башкача ойлонуп жашаган мекендештер тууралуу баяндар жана кызыктуу маектер. Кара нөшөр ырукса кан кошулган канына кадырман журтум барыба. Болот Назаров көкүрөгүндө, көөдөнүндө ушул кыргыздын улуттук өнөрү, кыргыздын акындык өнөрү, маданияты, искусствосу жүрөгүнө бекем сактап алып жүргөн жигиттердин бири. Элимдин туулган багына мектебим чыгып 20га келтирген мени бабыма. Анан бул Болот келгенде эле устаттарды таң кылдыра ырдаган акындардын бири болгон. Анан Элмирбек Иманалиев раматтылык киши бир жолу Оштон айтышта айткан. Баарыңар окшошсуңар, бирок Болоттон бир нерсе чыгат деп өз көзүм менен көрүп, өз кулагым менен уккум да ушул сөздү. Агайын туулган калкыма азын улак шартым бар. Эстебес Элмир устаттай ашыралы тууганбай атарбака арзуум бар. Көпчүлүк адамдар баягы өңүнө тийишип ушинтип беришчү эле. А бирок баягы жан дүйнөсү таза бир аруу адам да бул. Абдан мыкты акын, мыкты ата балдарына, мыкты жар дегендей. Баласы акындык милдетим менен бүгүн акыйкат айтар парзым бар. Саламатсызбы? Бул азыркы кыргызстандык подкасты жана мен Лиза Кененбаева. Бүгүнкү каарманыбыз төкмө акын Болот Назаров. Иликтөөчү журналист Болот Темиров менен кызматташып келген акын Болот Назаровду милиция 22 январдын кечинде кармап кеткен. Эртеси күнү Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынын өткөрүп, төкмө акын маңзат ишине байланыштуу кармалганын билдирген. Бул бала постоянно жанагы наркотикти колдонот экен. Бул колдонгондо дагы жөнөкөй наркотик эмес, бурбулятор менен колдонот экен. Бир-эки адам арыз жазат. Алардын канынан наркотик чыккан. Журналисттер, активисттер жана акындар 23 январда чогулуп, акынды бошотуу талабын коюшкандан кийин үй камагына чыгарылган. Болот Назаров өзү ага тагылган айыптарды четке кагууда. Буга чейин эле көп болгон булардын спектакльдеричи, мындай кийинип келип ашып, сабапта кетишти. Бул берүүдө биз Болот Назаров ким экенин, ал канча жашынан бери айтышка катышып келгенин айтып беребиз. Кеп кезегин кесиптешим Максат Жаңгазиевке узатам. Балам башта деп калдың, башымды чайкап калбасам. Эмиң уят болуп калбайбы, ата эл менен учурашып албасам. Өнөр дүйнөсүндө чагылган деген кайманаты бар төкмө акын Болот Назаров 2013 жылдары элге төбөсү көрүнө баштаган. Ал өзү теңдүү төкмө акындар Кубат Тукешов, Асылбек Маратов, Баян Акматов, Жылдызбек Төрөкканов, Тынчтык Эсенбай уулу, Акчолтой Канат уулу сындуу бир катар акындар менен катарлаш айтыштарда таанылган өнөрпоздордун бири. Назаров 2011 жылдары айтыш фондуна тарбиялануучу болуп келип, ал жактан Амантай Кутманалиев, Элмирбек Иманалиев, Жеңишбек Жумакадыр, Аалы Туткучев, Азамат Болгонбаев өңдүү өзүнөн улуу муундагы белгилүү акындардан сабак алган. Ошол кездеги алгачкы ийгиликтеринен улам аны 2012 жылы Жаңы Агым гезити жылдын мыкты төкмө акыны деп тапкан. Андан бир жылдан кийин 25 жашка чейинки акындар арасында жаш таңдай 2013 сынагы өтүп, ошол учурда 20 жаштагы Болот акын 20дай акындын ичинен баш байгени жеңип алган. Ушул жетишкендиктеринен кийин республикалык кезектеги айтыштардын биринде акын Азамат Болгонбаев Болот Назаровго чагылган деген кайманаатты эл алдында ыйгарган. Болгонбаев Назаровду өзү теңдүү курбалдаштарынын ичинен тири карак, көч башында жүргөн акындардын бири деп сыпаттады. Болот Назаров көп жылдардан бери ушул айтыш өнөрүнө, төкмөлүк өнөргө аралашып жүргөн жаштардын арасында белгилүү болуп калган өнөрпоздордун бири. Айтыш коомдук фондунун акындар мектебинде дагы ушул Элмирбек агабыздан, Амантай агабыздан, көптөгөн залкарлардан ушул таалим тарбия алып калган жигит. Анан ушул акыркы мезгилдерде ушул коомдук пикирин, өзүнүн жарандык оюн ырга салып айтып келген. Негизи ушул көкүрөгүндө, көөдөнүндө ушул кыргыздын улуттук өнөрү, кыргыздын акындык өнөрү, маданияты, искусствосу жүрөгүнө бекем сактап алып жүргөн жигиттердин бири. Кыргыз элине таанылып, театрда болобу, акындыкта болобу, эл оозуна алынып калган жигиттердин бири. Эми ушул тергөө иштери дагы акыйкат калыс жүрөт деген үмүттөмүн. Болоттун өзүнө да чыгармачылык ийгилик каалайм. Ушул руханий дөөлөттөрдү, кыргыздын улуу мурастарын сактаган кыргыздын чыган акыны болот деп билем.
2014 жылдан кийин Кыргызстанда бир топ эл аралык кыргыз-казак айтыштар өткөн. Эки элдин ынтымагын арттырып, кайбирде кемчиликтерин ашкерелеген мындай айтыштарда эки элдин мыкты акындарынын аты далайга тараган. Замандаштары Болот Назаровду республикалык эле эмес, дал ушул эл аралык айтыштарда да барандуу кептери менен эл көңүлүнө алынган дешет. Естебеселмир устаттай ашыралы туғанбай атарвака арзуым бар. Ақтаймын үмітіңді деп аларға берген антым бар. Керт башымдың өзінде келеркин ұрпақ мұңға келечек сунар қарзым бар. Филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Калахан өлкөдөгү көптөгөн айтыштарда калыс болуп келген. Ал Болот Назаров тууралуу буларга токтолду. Болот чыныгы талант катары өзүн көрсөткөн ырчы. Ошол учурда ал өнөктөшүнө эч качан мындай бир акара сөз айтып, же болбосо кыйытып, башкача мааниде сөз айтып, айтышты тескери бурган бала эмес. Ал ар нерсени түз айткан, талантты сыйлаган, чындыкты сыйлаган төкмө деп билемин. Ошол учурда ал элдин көйгөйүн ырдайтты. Баардык учурда анан жалтаңбаган, мына жаштык максимализми бар. Көй кашка төкмөлөрдүн бири катары десем болот. Ийгилик каалайм, өмүрлүү болсун, дагы келечеги кең, дагы көп жарыштарга кыргыздын намысын коргон ыр жарыштарга түшүп берет деп үмүттөнөм. Болот Назаров 2016 жылдардан кийин маркум Төкмакын Элмирбек Иманалиев менен устат шакирт катары өлкө кыдырып чыгармачыл сапарларда жүргөн. Иманалиев түптөгөн Төкмө келсе төр бошот долбоордун алкагында 2019 жылдын май айында Ош шаарындагы Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрда Болот Назаровдун алгачкы жеке концерти уюштурулган. Сен каракыра мен туруна, мен турган жерде сен турба, элди тунул уянбай, эки бетте тултуйта. Болот менен 2011 жылдары Айтыш коомдук фондунун босогосун бирге аттаган Төкмакын Кубат Тукешов замандашынын ар кыл мүнөздөрүн, өзгөчөлүгүн баяндап, ага устаттар да учурунда бийик баасын берген дейт. Анан бул Болот келгенде эле устаттарды таң кылдыра ырдаган акындардын бири болгон. Мен эсимде ошондо келип Болот ырдаганда устаттар өзлөрүнүн баасын берген да, жакшы баасын берген. Анан Элмирбек Иманалиев раматлык киши бир жолу Оштон айтышты айткан. Баарыңар окшошсуңар, бирок Болоттон бир нерсе чыгат деп өз көзүм менен көрүп, өз кулагым менен уккам да ушул сөздү. Демек ушундай залкар, ушинтип баа берип атканы бул жөн эмес. Анан Болот Назаров өзү мүнөзү дагы бир башкача бала да. Бул өзү дилгир, бат эле бир нерсени үйрөнүп кетет. Анан айткандан кайтпаган көктүгү бар. Ошол учурда деле мындай өзүнө шайкеш келген кенебестиги бар, тоң моюндугу бар. Болоттун дагы бир өзгөчөлүгү бул бир нерсени айтып берсе, мындай жеткирип кулактын кужурун кандырып, кээде Болот өзү айтып аткан бир тамашага өзү дагы ишенип кеткен учурлар болгон да. Ушундай бир өзгөчөлүгү, бир таланты бар да. Анан ырдап атканда дагы баягы ушундай бир элди бир муютуп, Болот бияка болсо биз дагы бияка, Болот тияка бурулса биз дагы бияка бурулгандай бир транска кирген бир эмеси бар да, өзгөчөлүгү бар. Белгилүү акын Акматбек Султан уулу Назаровдун өнөрдөгү өзгөчөлүгү катары анын эскирген сөздөрдү көп колдонгон экенин белгилеп, ошон менен катар куудулдук жайы анын айтыш өнөрүнө шайма-шай келип турат дейт. Болот акындын артыкчылыктары көп бул жигиттин. Чындыкты дайым бетке айткан баатырдыгы да бар. Башка акындардан айырмачылыгы болсо ушу сөздү аябай кыначы да, анан көп колдонулбай калган аркайжым сөздөрдү көбүрөөк колдонот да Болот өнөрүндө. Өзгөчө бир анан жаркылдап баягы өзүнүн өң келбетин тамашага келекелеп атып, элдин жүрөгүн алып, элди күлкүгө калтырган ушундай бир куудулдук да жайы бар. Чечен жигит. Анан актерлукту окугандыктан бул сахнадагы баягы сөздөрүнө өң келбет, күлкүсү, кыймыл аракети абдан шайкешип турат да. Кадырың жамбың агайын, кашыма келдиң аяйым. Айтыш коомдук фондунда Назаров менен биргеликте Элмирбек Иманалиевден сабак алып калган Төкмакын Аккыз Абасбекова Болот Назаровдун айтыш өнөрүнө кошуп жүргөн салымын, эмгекчилдигин белгиледи. Болот Назаров мыкты акын, мыкты актер десек да болот. Устатымдан дагы баягы алдыңкы шакирттеринин катарына кирчү. Ошол кезде устатым тирүү кезинде таңкы 7ден баштап кечки 10-11ге чейин баягы устатымдан сабагын алчык. Ошол кезде Болот Назаров эртең менен таң амалы келип, баарыбыздан биринчи келип, активдүү иш алып барчу да. Чындыкты айткан, чындыкты чыркыратаң айткан мыкты акын. Көмүрбү же ылайбы, көркүнө көңүл муңайды
гүлүк аттай болотту күйүк нандай кылдың деп күнөөлөбөйм Кудайды деп айткан саптарым бар эле. Баягы баарыбыз эле көпчүлүк адамдар баягы өңүнө тийишип ушинтип беришчү эле. А бирок баягы жан дүйнөсү таза бир аруу адам да бул. Абдан мыкты акын, мыкты ата балдарына, мыкты жар дегендей. Өзүнүн бир ой толгоолору бар, өзүнүн принциби бар. Эки көзүңдү өлтүрүп эске салат жайайын. Болот Назаров 1993 жылы 10 январда Нарын районунун Ташбашат айылында туулган. Ал 2015 жылы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинин театр жана кино факультетинин драма жана кино актёру бөлүмүн аяктаган. 2017-2018 жылдары Жалал-Абад шаардык театрында актер катары эмгектенген. Назаров 2012 жылдан 2021 жылдар аралыгында бир нече айтыштарда баш байгеге жана байгелүү орундарга татыган. Алсак 2016 жылы экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн 10-чу эл аралык айтышта 1-чи орунга ээ болсо, 2017 жылы белгилүү төкмакын Ашыралы Айталиевдин 90 жылдыгына арналган республикалык айтышта баш байгеге татыган. Соңку кезде Назаров белгилүү иликтөөчү журналист Болот Темировдун командасы менен бирге иш алып барып, алар жасаган иликтөөлөрдү ыр саптарга айландырып ырдап келген. Башымдын өзүндө келеркин урпак муңга келечек сунар карзым бар. Мен айтыш фондтун баласы, акындык милдетим менен бүгүн акыйкат айтар парзым бар. Сиз азыркы Кыргызстандык подкастын уктуңуз. Бүгүнкү каарманыбыз төкмө акын Болот Назаров болду. Берүүнү мен Элиза Киненбаева жана Максат Жангазиев даярдадык. Саламатта калыңыз. Азыр байлыгың ташып башкалар бизге калды саркынды. Казынаңды ашаптыр камандар эле жашаптыр карап көрсөң артыңды. Өзүбүз бекем болбосок өзгөлөр карап турбайбың, сенин өлсө эле жейм деп тарпыңды. Темиров Лайф көз карандысыз иликтөөчү журналисттер менен анын шериктеши айтайт десе долбоору улуттук баалуулуктар менен катар жалпы адамзаттын орток баалуулуктарын, ошондой эле демократия дөөлөтүн жайылтууну көздөйт. Биздин багыт коррупциялашкан адилетсиз коомду өз күрөсүн улап, кайсы бир саясий топко же уюмга жан тартпаган, эркин көз карашта тынымсыз, көз карандысыз бейтарап чыгармачылык иш жүргүзүү. Биздин команданы колдосоңуз, Patreon'убузга катталып коюңуздарды суранабыз.